Бишкектин көчөлөрүндө кайыр сурап жүргөн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп кездешет. Бир убакта дипломат болууну кыялданган бул жигит азыр кайыр сурап күн көрөт. Ал тапкан акчасын майып ата энесин жана бир туугандарын багууга жумшайт. Жумуш табуу бизге майыптарга өтө кыйын. Анткени биздин өлкөбүз бул өнүккөн өлкөлөрдөн көп эле артта. Анан тем более жумуш табуу үчүн бизге илим керек. А бизге илимди ондай атайын жок. Сыйымсыз жок бизге. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 181 миң майып катталган. Алардын 30 миңге жакыны 18 жашка чыга элек жаштар. 2018 жылга мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга 601 жумуш орну квоталанган. Министрлик тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде бардыгы болуп 2018 жыл ичинде 174 жаран жумушка орноштурулду. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар. Алардын ичинен именно ошо квоталанган жумуш орундарына 69 адам жумушка орноштурулду. Тилекке каршы биз жеке ишкерлер бизге мындай квота орундарын беришпейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга иш сунуштаган бир-экин компаниялар пайда болууда. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун жардамы менен 2 жыл мурун ушундай ишкана ачылды. Анда көбүнчө темир тосмолорду, брондолгон каалгаларды, темир эмеректерди жасашат. Бизде где-то 16 адам эмгектенет. Ошонун 10 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болот. Бир адам общего заболевания инвалид, бир адам өзүм мен зрение боюнча майыпмын. 8 адам болсо кулагынан. Ошол дудук балдар сүйлөшкөндө башында кыйынчылыктар болду, тилин билбей. Азыр арабызда бирөө кичине угат, ошол кичине жардам берет. Бишкектеги социалдык ишмердик ассоциациясы ишкерлерди окутуп, алар өз кезегинде мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ылайыктуу 2 ишкана ачышты. Бул жака ишке орношкондор акча эле таппай, элге аралашканына кубанышат. Мен көз азиздер жана дүлөйлөр коомунда катталуумун. Ошол жактан темир устачылыкка жумуш бар деп жарыя чыгып калды. Аны угуп дароо келдим. Иштеп жатканыма жакында 2 жыл болот. Мага бул жерде иштеген жагат. Бизге эмне буйртма түшсө, ошону жасайбыз. Мына биздин ишибизди көрсөңүз болот. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көп шарттар али түзүлө элек. Аларга жол кесилиштеринен өтүү же майыптар арабасы менен жүрүү эле өтө кыйын иш.